Assalamu alaikum жалпы Кыргызстандык мекендештер. Assalamu alaikum багмандар жамааты. Туугандар, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, мына биздин кыргыз мамлекетибизде азыр аябай өзгөрүүлөр жакшы болуп жатат. Баардык жолдор курулуп атат, клубдар салынып атат, стадиондор оңдолуп атат, ооруканаларды оңдойбуз деп атышат. Баардыгы жакшы. Баягы ипотекалык курулуштар жүрүп атат. Бар жок жакшы деп мына ушул Фейсбуктан мына ушул бийликти колдоочу бир чоң группа бар. Ошолор сайрап элдерге айтып берип атат да. А бирок мына экономикалык жактан мына ушул как фермер катары, багбан катары мен өзүмүн мындай оюму айтып коюшка мындай туура көрдүм да. Азыр туугандар, өнүп өсүш деген бул эмне? Ушуга токтоло келсек, өнүп өсүш деген бул деген мына импорт кыскарат. Мисалга бир жылда, мисалы үчүн бир Кыргызстанга мисалга бир 300 миллион долларлык мисалы үчүн ун кире турган болсо, ошол 250 миллион долларга кыскарса, ошол туруктуу тенденция болуп жыл сайын кыскара берсе, ундун кириши азайганда, мына ушул конфеттердин, российский баардык продукталардын, Казакстандан кирген продукталар, ошолордун баардыгы азайганда, анан кийин экономикалык өсүш деп билсек болот да. Азыр болсо андай болбой атат. Азыр мына акыркы 5 жылдыкта ошол бизге кирип аткан продукциянын көлөмү бир эсеге дагы көбөйдү да. Дагы көбөйүп, биз жылдан жылга, мисалы үчүн былтыр 170 миллион долларга конфет алсак, быйыл 180 миллион долларга конфет алып атабыз. Кийинки жылы мындан да көбөйөт. Объемда тоннасы көбөйүп атат, баасы да ашып атат да. Азыр болсо бизде өзүбүздө мисалы үчүн 4 миллион гектар жер бар да. Мына биздин бийлик башчыларыбыз азыр мындай бир приказ чыгарыш керек да, буйрук чыгарып, ошол айыл өкмөттөр аркылуу, губернаторлор аркылуу, район акимдери аркылуу, ошол айыл башчылары аркылуу элге жеткириш керек. Урматтуу эл, мына үйүңүн жанындагы огородду иштет. Анан кийин өзүңө бөлүнгөн үлүш жерди иштет. Так, анан кийин мына ушул кайракы жерди иштет. Мына ушул үйдүн астына эмне отургузуш керек? Үлүш жерге эмне отургузуш керек? Анан кайрак жерге эмне отургузуш керек? Мына үйдүн жанындагы жерлерге, өзүңүн жериңе, ал жерге мына күнүмдүк тиричиликке кете турган помидор, сабиз, картошка, пияз баардыгын айдап. Үлүш сугат жериңе жакшынакай кылып баккылдагы ортосуна ушул мал жей турган чөп айдап. Кайракы жериңе болсо ушул дан эгиндерин айдап. Ушул будай, көбүнчө эле будай айда. Бул нан, башка жактан нанга зарыкпаш үчүн. Бул эмне үчүн керек? Бул эмне үчүн керек? Мына 5 жыл мурда эсиңерде пандемия болгондо жолдор жабылып, биз ошол пандемия учурунда 1,5 айдын ичинде биздеги запас материальный резервтеги дагы ундарды баардыгын чыгарып жеп, баардык кампаларды бошотуп, ун жок кылган. Ошондо башка мамлекеттерден ун келбей калганда
Ундун баасы 450 сомдук ундар эмне 4,5 миң сомго чыгып кеткен. Бул эгерде азыр өзүңүздөр билгендей дүйнө жүзүндө ар кандай вирустар чыгып атат. Ар кандай вирустар чыгып, локдаун кайра болуп калышы мүмкүн да. Пандемия учурунда башка мамлекеттер менен алака үзүлөт дагы, ошол мамлекет өзүн не камсыз кылыш керек болуп калат да. Эч кандай башка мамлекеттерден эч нерсе күтпөй калабыз. Мына ушундай учурларда ушул тамак аш коопсуздугу деген маселе өтө чоң бир көйгөйгө айланат да. Ошондо бизде ун жок. Ошондо жазга мал болуп ушунчалык кыйналганбыз да. Мына ошондой күндөр келип калбаш үчүн азыр бизде мындай 7 миллион калк бар. 7 миллион иштей турган, ошонун ичинен мейли 1 миллиону жаш балдар болсун, анан 1 миллиону мына пенсия курагындагы кишилер болсун. 5 миллион ишке жарамдуу эркек аял бизде ушундай күч бар. Мына ушул күчтү биздин мамлекет башчыларыбыз пайдаланыш керек. Элдерге мындай ушундай задача коюш керек. Жөн эле элди чаржайыт эле өзүнө коюп коюп, анан баардык эле байын тартып эле, баягындай видео тартып эле, шалпаңдап ояк-буякта той-пойдо жүрүп, мындай убакытты өткөрбөш керек. Мына ушул жер, мына ушул 34 жылдан бери мына ушул кайракы жерлерибиз бузулду. Мурда ошол жерде аябай сонун эле бар жок өсчү эле. Мына карабай коюп, ал жердин баардыгын күчүн мына жамгыр жаап, ылдыйга айдап түшүп, ошонун нары сайга түшүп, сайдан нары Өзбекстанга кетип, биздин кыргыз элинин мына потенциалы, жеринин потенциалы жоголуп баратат. Мына ушул кайракы жерлерди, анан мына ушул малопродуктивдүү деп атат да, асылдуулугу төмөн жерлер бар бизде. Мына ошол жерлердин баардыгына суу чыгарып берүү маселесин көтөрүш керек биздин кыргыз элибиз азыр. Мына азыр бизде уникалдуу мүмкүнчүлүк турат да, жерлерибиз бош, башка бирөөлөрдүкүнө окшоп биз башка баягындай керек эмес бактарды отургузуп алып, же дагы бирдеме кылып занят кылып койгон жокпуз да. Бизде жерлерибиз бош, аркадан баштап, элек аркадан баштап. Мына ак суу тияк болсо ат башыга чейин жерлерибиз бош жатат. Бuyагы Ала Бука 1-майга чейин. Мына ушул жерлердин баардыгын иштетүү маселесин коюш керек. Керек болсо беттерди кетмендеп, ошол жерге будайды сээп, ошол жерден нан орок менен ордуруп нан кылышыбыз керек. Биз ушул даражага түшө турган мезгил келди. Ат кош кылып айдап жерлерди, керек болсо трактор бара албай турган жерлерге ошондой кылып туруп, балкон чыгарып, мына дүйнө жүзү жерин иштетип атат. Бизде эч ким бизде жерин кордогон бир дагы эл жок. Жалаң эле ушул кыргыз эли ушундай кылып жерин кордоп, ар деме кылып, солнечный батареяга кылып, мына эмнеге Кытай өзүнүн солнечный батареяларын только крышаларга коет дагы, мына жерин занимать эттирбейт алар. Ал жерлерден алар 3-4 жолу түшүм алат. Алар жалаң тиги чөлдөрүнө коюп атат. А бизде ошол малопродуктивдүү, ошол жерден продукция ала турган жерлерибизди Кытайларга ошол солнечный панелдерине берип таштап атабыз. Ойлонуш керек. Мына азыр Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев эле иштеп атат. Мына ушул кыргыз элине мындай кылып кызмат кылып атат деп атабыз. Туура, булар колунан келишинче жасап атат. А бирок мына ушул айыл чарба тармагы аябай чабал. Ушунчалык жок болуп кете турган мезгилге келип калды да, мына айыл чарба министрлиги. Мына айыл чарба министрлигине дагы мына ушундай Жеңиш Токторбаевтай күчтүү менеджмент алып келип туруп, мына айыл чарба министрлигин толук реформалап туруп, мына иштетиш керек, башкача өңүттө иштетиш керек. Бизде деген иштейм деген эл толтура. Мына ошол болгон эле, мисалы үчүн малопродуктивдүү жерлерди беребиз деп атабыз.
Ал жерге мисалы үчүн суу чыгарыш өлүм менен бара берди. Өтө кыйын маселе да. Аны мамлекет гана чече алат да. Мына азыр дегендей узунасы, туурасы 10-го 10, керек болсо 12-ге 12 чоң насостор бар дүйнө жүзүндө. 1 миллион доллар турат. Бирок 1 миллион доллар турганы менен алар тигине 4000 метрге суу чыгара турган, мындай. Вертикально чыгарат. А горизонтально айдайт. 15-20 километрге чейин. Сон чоң давление менен, чоң суу чыгарып берет. Мына ошондой насосторду коюп биздин дарыяларга кичинекей баягындай бетонный бассейн жасап, отстойник, анан алдан баягындай грубый насос менен бияка өткөрүп, сууну тунутуп туруп, анан кийин тунук сууну өдөгө карап туруп айдап туруп, биз деген мына ушул кыргыз жерин бардыгын ошол 4 миллион гектар жерди иштете турган болсок, Кыргызстанда бир дагы проблема калбай калат. Азыр карабайсыңарбы? Жөнөкөй эле корнеплод, мына картошка 50 сомго чыгып атат. Эртеге сезон келсе араң 30-га түшсө дагы бул сүйүнүш керек. Пияз кымбаттап атат. Сабиз, мына томатныйлар бардыгы эмне базарда кымбат. Ушулордун бардыгын мына өзүбүздө жер үйлөр болсо, мисалы үчүн Кыргызстан боюнча 1 миллиондон ашык жер үй боло турган болсо, ошолордун приусадебный өздөрүнүн участоктары бар. Ал участоктор 3 сотиктен баштап туруп, кээ биркилериники эмне 30-40 сотикке чейин. Мына ошол жерлерди иштетиш керек. Ошол жерлерде кадимкидей органика кылып, баягы жерден сонун мына бир үй бүлө жей турган продукттарын чыгарып, мисалы үчүн тетиги фермерлер жасагандарды жалаң переработкага кетириш керек. Иштеш керек. Мына азыр дүйнө жүзү аракет кылып атат. Дүйнө жүзүн өзүн баккан аракет кылып атат. Башка бирөөлөрдөн эчтеме албаган аракет кылып атат. Мына экономика министри эмне кылып отурат? Мына ушул биздин айыл чарба министри эмне жасап отурат? Мына токой чарбачылыгы эмне кылып отурат? Бул мисалы үчүн токой чарбачылыгыны бардыгы эле сасна деп калды. Саснаны эмне кыласың? Башыңа урасың саснаны. Сасна менен эмне болот? Сен анан көрөктө ошол жака мына терип ала турган бирдеме эгиш керек. Ошол жактан мисалы үчүн токой болуп туруп канча бир 6-7 миллион гектар жерди токой кылып алганбыз. Ошол жерди барсаң 1 квадратный километри мисалы үчүн даже $100 киреше бербейт. Ошол жерге бөрү карагатты эгиш керек, барбаристи, шиповникти эгиш керек. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мындай алып эме кылып көргөндө, мисалы үчүн мына биздин бадамдарды эгиш керек. Эмне үчүн биздин немелерибиз жалаң эле саснага жармашып алган? Туура эмес бул. Туура эмес. Токойчулук андай болбойт. Анан токойдун жерлерин мына бошотуш керек. Мына түшүн бербеген жаңгактардын бардыгын алып, бутап, тазалап, анын ордуна мына калифорнийский, мисалы үчүн 3 жыл, 400 жыл жашай турган сонун мистелерди алып келиш керек. 150 жыл, 200 жыл жашай турган бадамдарды эгиш керек. Биздер сасна эле эге берет. Саснаны эмне кыласың? Анын эмне пайдасы бар? Мына тамак аш боло турган мына статьяга отурушубуз керек биз. Тамак аш боло турган. Мына 1 метр жерди дагы биз мына акыл менен иштетишибиз керек. Мына азыр Садыр Нуркожоевич ооба туура жакшы, күчтүү политик, күчтүү стратег. Бирок мына айыл чарбасына келгенде, мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичтин жанында туруп, мына Садыр Нуркожоевич, мына жерге мынаны айдаш керек, мынаны мынандай кылыш керек, мынандай кылыш керек. Момундай кылып туруп, мына алганда пайдасы чыгат деп жанында тура турган айыл чарба министрлиги керек болуп атат да. Азыр ушул тапта биз канчалаган миллиондогон гектар жерлерибиз простаивайт просто так. Жөллө турат. 1 гектар жер эң эле аз дегенде 150 тонна түшүн берип атат азыр мисалга ала турган болсок. 150 тонна түшүн менен мисалы үчүн бир чаканыраак бир айылды багып койсо болот 1 гектар менен. Мына арбуз кымбат, коон кымбат, бар жок кымбат. Эмне үчүн биз башка бир мамлекеттен Кытайдан картошка алдырып жейт деген мына ушул Бакыт Төрөбаевдин тушунда гана болду. Тарыхта калат бул иш.
Бакыт Төрөбаевга чейин эч качан китайский картошка бизге кирген эмес экен. Мындай объемда. Мына ушунун эмесинен болду. А ошону планировать этип, мисалы үчүн адамдар менен сүйлөшкөндө билиш керек да, мына айыл чарба министрлиги. Мына баргандан кийин эле активди чогултат экен булар. Министрлер барат экен, активдер келет, бир кой союлат, бир жерде кайнайт, анан кийин отурушат. Эмне кылыш керек? Кагазга жазылган бирдемени мындай кылабыз, анда 2030-жылга чейин бар жокту гүлдөтөбүз, бүрдөтөбүз, антебиз, мынтебиз деп эле кетип калышат экен. Актив менен чечилбейт. Активдер булар деген барган проблеманы жапкан адамдар да. Бар проблеманы жаап көрсөтпөй, ошондой кылып отуруп, ошолор пенсияга чыгып кетет. Көрсөтпөй былыгын. Акырына келгенде не? Ошону жаңы келген адам мыкчып колун бок болот анан кийин. Грубо айтканда кечирип койгула. Азыр болсо бизде кандай уникалдуу мүмкүнчүлүктөр бар, урматтуу туугандар. Бизде деген кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Биздикиндей суу эч жерде жок. Мына суу чыгара албай атабыз, та-та-па-та-ма-та-та-та деп атасыңар. Биздин дарыяларды эгерде нугун буруп айдай турган болсок, Кыргызстандын бардыгын не керек болсо мына балчык кылып салса болот. Анын үчүн деген мына прогрессивдүү акыл керек. Ошонун бардыгын ойлоно турган бир стратегиялык мышлениясы бар, күчтүү менеджмент керек айыл чарбасына. А булар не болду? Булардыкы мышление криминалистический. Баягындай монополиялык мышление менен кылып атышат да булар. Так, мындай кылабыз. Малинаны бир гана ошол Тилек Токтогазиевке эктиребиз дагы, анан кийин Тилек малинаны бизге 130дан тапшырат, биз 150дөн алып туруп, анан кийин Жеңишгүлгө беребиз. Жеңишгүл анан ортодон 20 соммуздан алат дагы, анан кийин биз деген ошодон канча миллиондон мынча киреше алып калабыз. Башка Тилек Токтогазиев менен дагы багы бир баладан башка эч кимге сатырбайбыз деген бир мындай криминалистический неме менен. Бул примерно айтып атам да. Же болбосо малды алабыз дагы, мынабы неменик так барпылык мынабы дагы бир немеге беребиз дагы, ошол полный монополия кылат дагы, ошол бардыгы Алайдан, Өзгөндөн, Баткенден келген малды Ак суунун бир немесине, маданияттын бир жерине такайбыз дагы. Ошол жерден ар бир малдын башына, мисалы үчүн койго 200 сомдон, торпокко 500 сомдон, кунажынга 2000 сомдон, чоң уйга 4000 сомдон, букага болсо мынчадан деп коюп туруп, шырылдатып ошондон өткөзүп, ошодон акча жасайбыз деген адамдар келип атат да айыл чарба министрлигине. Андай эмес да, айыл чарба кандай болуш керек? Айыл чарба деген бул мындай плановый болуш керек да, плановый. Отуруп, так. Канча население бар? 7 миллион. Хорошо. Канча ун потреблять этет? Так, 650 000 тонна жейт. Хорошо, 650 000 тонна ун канча будайдан чыгат? Мынча будайдан чыгат. Так, хорошо. Могу жерди будай кылгыла. Все. Канча май? Май мынча 1000 тонна литр ичет экен. Мисалы үчүн 500 000 тонна май ичилет экен. Так, семечканы сыкканда, сафлорду сыкканда, анан кийин момундай пакта май бардыгын эсептеп чыгып туруп, суммарына чыгарып, так, мынаны отургузгула, ошондо май менен камсыз болот экен. Ет маселеси кандай болот? Так, поголовье. Кыргызстанда 700 000 жылкы бар. Так, 20 миллионго жакын мелкий рогатый скот бар. Анан крупный рогатый скот мына 12 миллион. Так, мынандай приплод канчадан болот? Мынандай болот, эт жетиштүү. Хорошо. Немесин излишканы, мисалы үчүн Өзбекстанга мынча доллардан сатсак болот экен деп, ону эсептеп коюш керек. Так, эми мына немени карайлы. Так, Кумшекер. Так, Чүй облусунда мында отургузсам, мына эме кайынды заводу мынча кылып сахар чыгарып берет, биз өзүбүзгө жетиштүү болот. Ну, хорошо, аны жаптык. Так, туз өндүрө турган жерлер бар. Мына немеде Баткенде туз казылып атат, дагы бир жерде казылып атат. Туздан маселе жок. Ошонун бардыгын эсептеп чыгып туруп, анан кийин элдин, мисалы үчүн, мына рационуна, мына так, канча өрүк керек, канча шабдалы керек, канча эмне керек, канча бардыгын эсептеп чыгып туруп, мына ошону анан кийин ошол 4 миллион гектар жерди заготовка кылыш керек, жасаш керек. Анан мына
хранилище. Бізде хранилище вообще жоқ. Мысалы үшін хранилище салып эле бардығы мына глобусқа же болбосо Азияға арендаға беріп коюп атат. Ал жерде алар акчаны алып атканда, мисалы үчүн российский фонддон акчаны алып атканда алар айткан, мына ушул Ош облусунун полный немесин баягындай жабабыз. Ош облусуна эмне керек болсо картошка, пияз бардыгын сактап беребиз деген холодильниктер болсо, азыр болсо эмне глобустун баягы тунец, мунец, ондой мындай ит жебеген бизге керек эмес нерселерин бардыгын сактап отурушат да. Мисалы үчүн мусулмандар жебей турган продукция. Ошол глобус алып келип аткан, мына Азия алып келип аткан продукталардын почти 90%-ын мына бизге окшогон ахли сүннат вал жамаатта жүргөн таксырлар жебейт. Анын бардыгын кайра эле ошол биздин элибизге употребленияга берип, ошонун себептен биздин элибиз ооруп атат. Аны түшүнбөй атат. Азыр Садыр Нуркожоевич дагы, Камчыбек Ташиев дагы азыр ойлонуп атышат. Больница курус керек экен да. Больницалар эскирип кеттир деп. Мага демектен урматтуу биздин жетекчилер, силер ар бир айылга бирден больница куруп койсоңор дагы биздин ден соолук оңдолуп кетпейт анан. Ден соолуктун оңдоштун бир эле жолу бул мынау кыргыз эли жеп аткан продукталардын бардыгын ревизия кылып чыгып туруп, эл эмне жеп атат? Эл эмне жеп атат? Мынау мисалы үчүн чипсы исключить, колу исключить, фанта, санта, газировка, мазировка, асу, пасу бардыгын жок кылыш керек. Жок кылып, тазалап бардыгын. Ар кандай килки, пилки, мынау Китайдан кирип аткан баягы биздин балдарыбыз баягы жеп аткан 3 сомдук, 1 сомдук конфеттердин бардыгын исключать этиш керек, тазалаш керек рационду. Анан элди мына активдүү физический трудка чакырыш керек. Азыр силер мына Каныбек Туманбаев азыр пландарын мындай мен көрүп атам, где-то бир канча 1 миллион квартира кургусу бар экен да бул жигиттин. Азыр 1 миллион квартира болсо, ар бир квартирада 5тен жашай турган болсо, 5 миллион киши Бишкектин өзүндө эле жашап калат да. И Ошто жашап калат да. Жок, андай кылбаш керек. Ипотечный кредитованияны токтотуш керек сразу. Все. Болду, акыркы үйлөр болду, курулду, суу жетпейт экен, свет жетпейт экен, смог болот экен, Бишкек эмес, Ишкек болуп кетет экен деген жүйөлүү себептер менен жабыш керек бул программаны. Экинчи, анан кийин эч качан ошондой карызга квартира берген колдонбош керек. Ал бул жөн эле частный бизнес, буну деген бизнесмендер буну жасап атышат, одон баягы миллиард долларларды чыгарып атышат. Ал бизге кереги жок. Кыргыз элин карыз кылып өмүр бою, мисалы үчүн баягы 25 жашында ипотека алса, элестетип көрүлү 55ке чыгып кетет экен да ол ипотеканы. Ол эмне көрөт? Только ипотекадан төлөп эле жүрүп өмүрү өтүп кетет. Ондай кылбаш керек. Андан көрөктө ону көчкө тээп айылга айдаш керек. Барсын дагы ошол жерде мал баксын, семичке айдасын, эме кылсын, аялы менен ошол жерде жетелешип жүрүп бактылуу болуп жашасын. Ошол бетонный рабстводан чыгарыш керек. Мына ушул айылдарда азыр 20 миллион кыргызстандык жашай турган үйлөр бош жатат. Айылда 20 миллион адам жашай турган айылда үйлөр бош жатат. Мына ошол ар бир айылга мына сонун баягындай жалаң айыл азыгы деген мына ушул Бейшенбек Бекешевдин магазининдей ассортименти бар магазин коюш керек. Жанына сонун пекарняны коюш керек. Нан бар. Анан жанына май жуазды коюш керек. Элдер семечкасын тарттырып, мурдай ушу 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000-жылдагы да биз Кыргызстан өзүбүздү толук камсыз кылып бүткөнбүз да. Бар жок менен. Эч жактан эч нерсе келбей калган. Ошол эмеге кайтып келиш керек да. Ошондо элдер оорубайт эле. Больницага барсаңыздар, больницалар бош болчу эле. Качан ооруй баштады? 2000-жылдан баягы активдүү Россияга еврейлер кирип, баягы ГМО тамак аштарды чыгарып, баягы сельский хозяйствоны өлтүргөндө анан кийин бизде оорулар башталды. Азыр мына карап көрсөң, ар бир үйдө 2-ден 3төн оорулуу бар. Бунун эмнеси? Мурда мисалы үчүн паланбай рак болуп калыптыр десе, мисалы үчүн 30 миңдик, 20 миңдик айылда рак менен ооруган 2 же 1 эле киши болчу эле. Азыр болсо ар бир көчөдө 3-төн 4төн болуп калды. Тутун кестирип аткан,
жүрөгүн алмаштырып аткан, бөйрөгүн алмаштырып аткан, боорун алмаштырып аткан, баардыгы эле ушул оорулуу болуп калды. Бунун баардыгы эмнеден? Жеп аткан тамак ашыбыздан, анан кийин мына кыймылсыз жашообуздан. Ошон үчүн биздин башчыларыбыз азыр мына ушул 4 миллион гектар жерди иштеткени чоң бир программа, план ойлоп чыгып туруп, баардык кыргыз элин ушул программага кошуп чыгарыш керек да. Мына сууну чыгардык. Мына мисалы үчүн бир айыл өкмөттө кунарсыз мисалыга бир 700 гектар жер бар. Ошол жерди мамлекет өзү баягы 1 миллиондук насостон алып келип, сууну чыгарып, бассейнди коюп, элге равномерный кылып капельный менен сууну бөлүп берип, анан мына мен канча жылдан бери айтып келаткан инвентро лабораториясы бар, көчөткананы куруп туруп, ошол жерден көчөт менен обеспечить мына ушул кунарсыз жайыттан 1 гектарынан эң эле аз дегенде 20 миң доллардан киреше алып, ошол киреше булагы айылга кирип, айылдагылар мисалы үчүн башка жакка барып иштебей, ошол өзүнүн айылында. Анан ошол алынган продукциянын баардыгын глубокий переработкага өткөрүш керек. Мына азыр дүйнө жүзү, силер кандай билип атасыңарбы жокпу, азыр сонун мисалы үчүн кургатылган мөмө жемиштер базарлары ачылды, жаңгак базарлары ачылды, бал базарлары ачылды. Ушунчалык сонун. Мына ошондой бал базар, курук мисалы үчүн эмне колубузга тийсе баардыгын кургатып, полный стерильный кылып, А категорияда жасап, кичинеден баштап чоң упаковкага чейин жасап туруп, дүйнө жүзүн ошо менен обеспечить этсек болот. Азыр биздикиндей жакшы, таттуу эч жерде жок. Мына коңшу Өзбекстандын алмасын жеп көргүлө, анан биздикин жеп көргүлө. Коңшу Өзбекстанда өскөн, мисалы үчүн кокон гиласты жеп көргүлө, анан биздикин жеп көргүлө. Өрүгүн жеп көргүлө, биздин өрүктө эч кандай эч жерде жок. Кыргыз эли ушул азыр Алла Таала бизге берген ушундай жерди, сууну пайдаланып, мына ушул өнүгүүнүн башкача бир өңүтүнө түшсө болот да. Мына азыр Садыр Нуркожоевич, мен сизге дагы бир жолу кайрылып атам, айыл чарбага көңүл бөлбөсөңүз болбой калды. Мына азыр сиз сурооңуз акырлап баратат да. Азыр сизден эл сурайт, Садыр Нуркожоевич, сиз эмне кылдыңыз десе, сиз эмне ошол ипотекалык курулуштарды көрсөтөсүзбү? Же баягы бир жылда баягы 100 өндүрүш деп, баягы бирөөнүн эле баягы кичинекей эле баягындай мындай бетономешалкасын деле чоң өндүрүш, бирөөсү баягы 30 метр труба кылып эле биягына бир генератор коюп койгон, бир фурфулятор, баягы вентилятор деле өндүрүш деп жазып алып, ошону көрсөтөсүзбү? Эмнени көрсөтөсүз? Көрсөтө турган эч нерсе жок. Дагы бир жолу айтам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, азыр бизде 4 миллион гектар жер бар. Ошого аракет кылыш керек. Мына бүгүнкү эле пример, мына бүгүн число 23 августта азыр Өзгөндө бир стадион ачылды да. Стадион ачылды. Мына өзгөндүктөрдөн ошол жерге стадионго келсе, күрөш болсо, ол болсо, бир болсо, анан ошондой шайлоого пайдалана турган бир механизм болуп калды да. Бул эми шайлоодо баягы жерде волейбол өткөрүшөт, огулат, бугулат, мени шайлап кой дейт. Мындай кишкомания да булчу. Мындай карап көрсөң, бир адамдын эле бир, короче, бир эртең кайра бир жогору кеңешке барып ала турган бир трамплини болуп калды бул. Эгерде ошого кеткен акчанын бардыгына, мисалыга да, мына ушул Ана Кызыл айылына, жолдун боюна, ошол жерден сонун сууга да жакын, мисалы үчүн чөткө жерди выбирать этип, ошолго кеткен акчага шиповникти мисалы үчүн кургата турган, көк алма, мисалы үчүн жапай алманы кургата турган, үй алманы кургата турган, өрүктү, шапталыны бар жокту кургата турган сонун баягындай завод, сушильный завод ачылганда, ошол жерде Өзгөн элинин бардыгына пайдасы тиймек да. Ошол жерде Өзгөндүн жапайы бадамын, жапайы жаңгактарын терип келип, барбаристи терип келип, бардыгын продукция кылганда, ошол жерде ошол предприятие мына Кыргызстанга жылына жок дегенде эң эле аз дегенде 15-20 миллион доллар киреше алып келип турмак да. Азыр эми стадионду салды, мамлекеттин акчасы кетти, же жеке инвестиция болду, эмне болду? Мына ушундай, мисалы үчүн азыр кайсы айылга барсаң эле татырактап айыл башчысы жүгүрүп жүрөт.
Nerede тротуар кылышым керек. Только показуха да, показательный бир мындай кылып атам деген эле неме болуп атат да. Бул курулуштар, бул тротуар, эртеге тротуар ошол Кызыл Сеңиргеби же Кызыл Октябрьгабы мына курчапта курулган тротуар неме таза кызмат кылса 4 жыл 5 жылда уже пачага чыгып кетет. Канча тротуар көрдүк. Мына асфальттар деле пачага чыгат. Бардыгы. Муну жасабагыла деген жокмун. Сапатсыз жасабагыла деп атам. Сапаты жок жасап атышат. Асфальтты дагы сапаты жок жасап атат. Тротуарды, баягы лотоктор сапатсыз, бардык бордюрлар сапатсыз бар жокса. Ошону эртеге, мисалы үчүн азыр сиз коррупционерлерди камап атасыз. Азыр бул жактан жаңы коррупционерлер чыгып атат да. Жаңы свежий коррупционерлер келди да, мисалы үчүн ошол эле лотокко, ар бир лотокко 1000 сомдон коюп алып уруп атат. Ар бир бордюргө мисалы үчүн 500дөн коюп. Мына асфальтка мисалы үчүн отуруп алган. Бардыгы отуруп алган да. Отуруп алып ошол жерде бизнес жасап атат. Шуну мына бир башкача бир эме менен жасаш керек. Бул частный предпринимательдерге берсең, алар пайдасы чыкпаса иш кылбайт. Пайдасын чыгарыш үчүн алар сапатсыз жасаш керек. Мына бардыгы ошого келип такалып атат. Азыр бизде эми Кыргызстан мамлекети кандай өнүгөт, кандай кетет. Мына асфальттарды кылдык дейли, клубтарды салдык, Барселона келди, бир эки жолу топ тээп кетти, неме болду, ол болду. Булардын бардыгы мисалы үчүн определенный гана адамдарга пайдасы тиет да. Пайдасы тийсе бир жылда бир жолу тиет, неме болот да. Постоянный кыргызга пайда алып келе турган эмне? Кандай деп ойлойсуңар? Кандай деп ойлойсуңар? Мына ушул постоянный кыргызга пайда алып келе турган бул деген мына ушул багбанчылык, дыйканчылык, мал чарба, тоок чарба, балыкчылык, арычылык, ушулардын бардыгын развивать эте турган мезгил келди. Азыр мына бизде арашан кою чыкты, ушуну катуу поддержка кылыш керек да, арашанга өткөрүш керек койлордун бардыгын. Мына бизде азыр малдын жакшы породалары келип, олорду караш керек, эчкилерди развивать этиш керек. Анан мына ар бир үйдө мисалы үчүн бир өндүрүш болуш керек да, жумуртка чыгып туруш керек, же болбосо күнүгө сүт саап туруп, сүт чыгарып туруш керек. Ушулардын бардыгына элдерди кызыктыруу эмеси чыгыш керек да. Азыр балдардын бардыгы эле мурда бандит болуп чыккысы, бандит, вор закон, положенец, отвечала, качала, мачала, бирдеме болуп, лахмач, пахмач болгусу келчү эле. Азыр болсо бардыгы СМБшник болгусу келип калыптыр. СМБга барсам, любойн түйрүйм деп. Ушундай эми тенденция келип калыптыр да. Жок, ондой эмес. Азыр эл, мисалы үчүн, ойлоно турган мезгил келди эл дагы. Биз кантип кайсы өңүттө барабыз? Жөн эле мына азыр китайский экспансияны көрүп атасыңар, мисалы үчүн форточканы ачсаң, бир Китайдын башы көрүнүп атат. Инхоме деп кирип келип атат. Мындай шартта биз кантип өнүгөбүз? Кантип биз жерлерибизди алдырып койбой, кыргыз мамлекети канткенде узакыраак өмүр сүрөбүз? Мына азыр бир гана ушул китайский экспансия эмес, бул жактан кургакчылык деген маселе келип атат. Кургакчылык. Мына азыр Нарын суусу, Өзгөн суусу, мынабу Кара дарыя, мына ушу Ясы дарыясы, мынабу Исфайрам, мына ушул чоң баягы Орто Сай суусу бардыгы күндөн күнгө азайып баратат да, азайып. Күндөн күнгө азайып баратат. Күндөн күнгө. Ушуну көбөйтө турган бир немеси жолу бул деген баг отургузуу. Мына ушул баг отургузууну биздин кыргыз элибиз азыр такыр түшүнбөй атат да. Бир айылда бир агроном жок экен. Бир айылда, жөнөкөй эле айылда бир 200-300 юрист бар. Бир 200-300 мугалим бар, 200 экономист бар. Бардык профессия бар. Бир агроном жок экен. Мына ушул азыркы Кыргызстанда 84 окуу жай боло турган болсо, ошонун бир 14-ün гана калтырып туруп, мисалы үчүн баягындай медицина, милиция окуусу, анан кийин горнодобывающий, тиги бул, анан калган 70-ин полностью аграрияга өткөрүш керек. Ар бир мөмө боюнча окуш керек, ар бир мөмө боюнча. Мисалы үчүн мөмө малинаны окуш керек бирөөсү болсо,
каракатты окуш керек, бирөөсү болсо ежамалинаны окуш керек. Ар бир коон, дарбыз, помидор бардыгын өзүнүн окумуштуусу болуш керек. Өзүнүн ошол ишти будайды, арпаны, жүгөрүнү, сулууну, берки баягындай бобовыйларды түшүнгөн болуш керек, томатныйларды түшүнгөн болуш керек, алма, алмурут, биалманы түшүнгөн болуш керек, гиляс, өрүк, шапталыны бирөө түшүнүш керек. Ушул жерде мисалы үчүн баягы калемпирлерди бирөө түшүнүш керек. Мынабу немелерди, картошка, пияз, корнеплоддорду түшүнө турган өзүнчө адистер болуш керек бизде. А бизде Скрябинада бардыгын башын бир мындай кылат дагы, общая агрономия деп туруп, каша малаша кылып окутуп коет да, олар же бадырың мисалы үчүн чоңураак болуп саргарып кетсе, это маленькая дыня деп жүрөт ошол агрономдор. Что это такое? Бул туура эмес. Мына азыр бизде балдарды окутуп атабыз. Мына менин дагы 5 балам бар. Мына 5өөнөн азыр мектепте 2 окуп атат. Жөн эле мектепке барып келмей. Ошол 30 баланын ичинен бирөө же экөө өзү ошол эжекеси айтып атканды түшүнөт, калган балдар түшүнбөйт. Калган 28, 30, 40 бала түшүнбөйт. Азыр бизде мисалы үчүн бардыгында ушул диплом алышың керек деген бир ушундай немени чыгарып койду да, диплом алыш керек. Кызы өзүнүн атын жакшы жаза албайт да, мисалы үчүн. Мисалы үчүн аты Орунбаева Сапия болсо, Орунбиева Сафия деп башкача кылып жазып атат. Мисалы үчүн аты Орунбаев Металип болсо, Орунбиев Митпилип деп жазып алгандар, ошолор азыр университетте окуп атышат. Ошолордун мисалы үчүн билим деңгээлин текшериш керек. Текшерип, азыр Кыргызстанда 101 училище бош жатат. Мына 101 училищега ошолордун бардыгын ошол жака училищега жөнөтүш керек. Барып окусун. Механизатор болсун. Бирөөсү болсо кран айдасын, бирөөсү трактор айдасын, бирөөсү болсо бакты билсин, бирөөсү болсо дагы суатчылыкты кылсын, слесарь болсун, автослесарь, телефон оңдосун, стиральный машинка оңдосун, ошондой. Мына ошол 2 бала мектепте эчекенин айтып атканын түшүнгөн 2 гана балага ошол положено диплом алып, окуп, чоң окууга окуп, алар дагы окумуштуу болуш керек. Жөн эле барып алып туруп эле, мисалы үчүн мамлекеттин эмеси менен окудубу? Алар деген ошол специальность менен иштеп, берки баягы училищеда окугандардын бардыгына программа түзүп берип, ошолорду иштетиш керек. Азыр ошондо 100 бала болсо, ошонун болгону эмне 3 же 4 жогорку окуу жайга кетиш керек, калганы бардыгы эмне уже 5-класстан баштап уже профессия бериш керек балдарга. 5-класстан баштап өзүнүн жөндөмүнө карап, не телефонго кызыгабы, телефон оңдойсуң. Машинеге кызыгабы, шофер болосуң. Неме кылабы, мындай тигүүчүлүккө кызыгабы, тигүүчү болосуң. Болду, бөлүш керек болду. Бизде рабочий класс жоголуп баратат. Бардык эле кекейип эле бир айфон алып алса эле, мынантип эле оозун боеп алып, же болбосо бергенсе баягындай чыбырала военный форманы кийип алып эле өзүнчө эле мынантип эле бир неме кылып атышат. Жол бербеш керек ого. Уже мамлекет уже полностью планированно ошол талааларында иштей турган адамдар, мал чарбалыкчылыкты карай турган, топозду бага турган, керек болсо улар фермаларды ачып, кекилик фермаларды ачып, бөдөнө фермалардан бери ачып туруп, керек болсо норка, собуль, баягындай териси байлуу эмелерди дагы бага турган ушундай специалисттерди чыгарышыбыз керек. Бизде кыргыз эли кандай кылып развиваться этебиз? Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бизде 90% импорт тамакта отуруп калдык. 90%. Мына азыр жакшы каймак жеш үчүн барып туруп, чоң алайга барышың керек да, алайга барышың керек. Ошол жерден нормальный каймак жейсиң, мына азыркы жеп аткан мынау бардык продукциялар бардыгы, мисалы үчүн фальсификат. Буда грамм неме молочный продукция жок, молоко жок да бул жерде, сүт. Бардыгы пальманын майы менен жасалып атат. Канттар дагы то же самое. Түшүнүп атасыңарбы? Мына унда канча аралашмалар чыгып атат. Мына ушундай. Ошол себептен биздин элибиз ооруп атат. Мына кыргыз эли ушуну ойлонуш керек. Азыр кыргыз элинин
программасын айтып берейинби, кандай болушубуз керек? Биз жалпы кыргыз эли азыр көтөрүлүп чыгып, мына ушул планда бар 14 канал бар. Ошол 14 каналды азыр казышыбыз керек. Мына 45-жылдары биздин чоң аталарыбыз 30 канал менен большой чуйский каналды кол менен казган. Ошондой эле кылып эле биз техника менен эле казайлы, казып ошону бардык сууларыбызды жолго салышыбыз керек, каналдарды кеңейтиш керек. Бул бир. Анан бул ирригацияны чечишибиз керек. Анан кийин суу жетпеген жерлерге насосторду коюп, насос менен суу жеткириш керек. Анан кийин көчөттү даярдаганды үйрөнүшүбүз керек. Анан урукту даярдаганды үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздүн урук, мына будай урук болобу, помидор урук болобу, арбуз урук болобу, бардык уруктарды өзүбүз чыгарышыбыз керек. Анан кийин мынан ушулардын бардыгын аткара турган мына бизди өзүбүздүн кадрларды өстүрүп чыгышыбыз керек. Мына ушул 5 программанын 5 эмесиге бөлүп туруп ушуну аткарышыбыз керек. Мына ошондо анан кийин бизде өнүгүү болот. Азыр мынтип кете берсек, күндөн күнгө адамдарыбыздын бардыгынын психологиясы неме уже бузулуп атат да. Барып туруп зомби кинолорго окшоп бири-бирибизге нападать этип, чапкылап, ургулап, ошондой эмелер анча мынча немелерде чыгып кетип атат. Базарларда байкасаңыздар, ошолор массовый мушташка өтүп кетиши мүмкүн да. Барып бул деген психология бузулуп атат күндөн күнгө. Себеби дегенде бизде приоритеттерибизди, баягы максаттарыбызды совсем бөлөкчөгө өзгөртүп таштады. Мына интернет ааламы келип, сен сулуу болушуң керек, куник болсоң дагы боенсоң сулуу болуп аласың деп аялдардын башына киргизип атат. Сен самый главный, сага вид нормальный боло турган болсо, кийинип красавчик болуп, мындай кылып туруп, мындай кылып кашыңды терип жүрсөң, сен кыйын бала болосуң деп дагы бир немени качок бол деп атат, дагы эмне деп атат, ондой мындай адам бол деген эмеси жок да. Иште мээнет кыл, бар жок акменет менен келет. Балам бир профессиянын ээси болгун, бир аракет кылгын деген жок да. Мына бардыгын эптеп окутуп, ушул чыгарып эле анан кийин сен мынандай болосуң, сен мынандай болосуң деп эле бир окууга киргизип, баягылардын өзүнүн, мисалы үчүн, ички ааламы башкадыр балким. Мисалы үчүн азыр мен бир балама азыр мына логистикага окутуп атам. Балким онун ою бөлөктүр эле. Ол жөн эле логистика, пагистика болбой эле бир жерде отуруп алып, балким туруп бир немени ишкана өзүнө кичинекей ишкана ачып алып, ошол жерде мисалы үчүн консерва жаап, же бир мындай бизнес кылайын деген ою бардыр, же болбосо телефон оңдойн дегендир эле. Жок, биз ошолордун бардыгынын оюн бузуп, өзүбүздүн мисалы үчүн эгобуз менен бар айтабыз. Сен ФСБга окутушуң керек, сен СМБшник болушуң керек, сен бардыгын түйүрүшүң керек, же болбосо сен күчтүү баягындай юрист болушуң керек, сен күчтүү экономист болушуң керек, мынандай программист болушуң керек, чыгышың керек деп эле ушул балдарыбызды алдыга түртүп барып эле, бул жөн эле, бул кандай десем, бул наигранный, жөн эле биз сүрөт тартып атабыз, сүрөтү бар, а бирок содержаниясы жок, живой эмес болуп калып атат да биздин кылган иштерибиз. Эми туугандар, ушул веселый нотада токтотойлу немебизди, сөздөрүбүздү. Эми жакшы дагы сөздөрдү сүйлөп коеюн. Азыр Кудайга шүгүр. Так, 2015-жылы Багдабад башталган болсо, мына Кыргызстанда бардык райондорду 6 жолу тегеренип, бак от тургузуу боюнча сабак бериппиз. Ошол маалда ар бир жылына жок эле дегенде 1 миллион сомдон расход кылыппыз да өзүбүз. Мына ошол расходторубуз текке кетпептир. Мына азыр Кудайга шүгүр, азыр жылдан жылга элдердин бакка кызыгуусу ушунчалык аргын болуп кетти да. Азыр полукарлик биз башында баштаганда даже 5000 сатылбайт эле, ошонун саны азыр 5 миллиондон ашып кетти да. Жылдан жылга элдердин кызыгуусу аябай артып атат. Элдер жаңыча багбанчылыкка, ыргалдуу, интенсивдүү багбанчылыкка өтүп атат. Мына эми ушул кесипти алганы азыр бизде балдар аз да. Бардык эле башка жакка кетип калып атат. Урматтуу туугандар, ким багбанчылыкка балдарын окутам десе, бизде азыр ушул
Түркия мамлекетинде Измирде жакшы университет бар, Эгейский университет бар. Мына ошол жерде балдарыңарды инвентро, көчөт чыгарганы, багбанчылыктын полный эмесин, мисалы үчүн программасын баардыгын үйрөтө турган. Одан сырткары мисалы үчүн башка бир гана багбанчылык эмес, ошол жерде агрономиянын баардык түрүнө окута турган окуу бар. Ким балдарын ошол жака жөнөтөм десе, мага кайрылсаңыздар болот. Колдон келишинче жардам берип, ошол окууга өткөрөбүз балдарыңарды. Эгерде балдарыңар аябай жакшы окуй турган болсо, баягы мен айткан 30 баланын ичинен экөө гана түшүнүп атат деп атпаймынбы? Ошонун экөөнүн бири боло турган болсо балдарыңар, ал жерге барганда бекер окуйт, контракт да бекер, андан сырткары стипендия алып окуйт. Жатаканада бекер, бар жок бекер болот балдарыңар үчүн. Эмне дейбиз эми? Аман болгула, багбан болгула. Кыргызстандын өнүгүүсү багбанчылыкта деп кайра айтып атабыз. Бизди дагы колдоп, кубаттап, биздин айткан сөздөрдү угуп, элге таратып коюңуздар.